Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Toyota Alphard деген 2.4 объемдуу Абхазия номеріндегі машина да. Ушулар 2017-жылы биз Арменияга барып алганда 3 кубтарын $7,000 чейин алат элек да. Анан бул 3 куб экен, адашым рестайлинговый экен. Анан минип көрүп 20-жылдары карантин болуп сатып, наркы берки кылып алып алабыз да деп жүргөнбүз да. Аябай мыкты машина да булчу. Анан сезиштип алсам карантинден кийин резко кымбаттады. Наркы берки болду. Анан уруш башталып кетти. Азыр бул машинанын баасы Россияда 800.000 рубль. 3 эсе асып кеткен. Кыргыз номер менен алайын десең, бул машинанын наркы 1,5 миллион, 3 куб болса, 2-4 болса 900.000, 800.000 ито өлүп калган да. Анан не демекчимин мен? Ушундай машина алам деп мен досум. Бирөө Америкага беженец болуп кетти, политику беш алып. Бирөө Кореяга кетти, Россия паспорту менен. Именно үй жай бар, катын бала чака бар, бирок ушундай машинаны Москвада иштеп алыш үчүн сро канча жыл иштеш керек? 1 миллион. Кайсы сфера менен кантип, канча жыл? Несмотря там 3 баланы багып, 4 баланы багып, акча топ машина алып, кыргыз номер коюш үчүн ито башор. Вот вопрос. Сколько требуется в Москве работать, купить такую машину?